Жыл башынан эле өлкөбүздө аймактарды өнүктүрүү программасы өзгөчө таасирдүү башталып, Алыскы Ноокат районунун Көкжар айыл өкмөтүндө быйыл өзгөчө айыл аймагынын жашоо шартын жакшыртуу максатында ар бир мекеме ишканаларга өзгөчө көңүл буруу менен таасирдүү иш алып барып келишет. Биз мына 2017-жылы биз Көкжар айыл өкмөтү үчүн жакшы ооматтуу жылдардан болду деп эсептеймин. Мына 17-жылдары мына көп нерселерди өткөрүп алдык. Мисалга сос объекттерден болсо, сос объекттерден детсадтардан навестерди кылып алдык. Игруши ойной турган балдар ойной турган навестерди кылып алдык. 6 очколуу, 2 детсадыма 6 очколуу тазалык немени куруп алдым. Mana şu 17-жыл уже элим үчүн дагы бир ооматтуу жылдар болду. Мына биздин келе жаткан мына 18-жылга мына азыр STEM гранттан мына 3 миллионду жазып, бүгүнкү күндө азыр биз тапшырып атабыз. Мына биздин конторабыздын артында бир парк бар эди. Ушул паркты STEM гранттан балдар ойной турган бир неме кылабыз деп азыркы күндө документтерди тапшырып атабыз азыр. Өзүңүздөр азыр көрүп болуп тургандай, бул жерде айыл өкмөтүнүн өздүк казынасынан 200 миң сом акча каражат ажыратылып, ошол айыл тургундарына кооптуу жагдайлар пайда болбосун алдын алуу максатында ушул тротуарды биз курдук колдон келишинче. Азыркы күндө буга чейин бул жолдо аябай окуучулардын өмүрү үчүн кооптуу болгон тарыраак жол болчу. Ошого бул аллеяны, то есть бул тротуарды жасадык. Кезинде айыл тургундары балдарын бала бакчага бере алышпай кыйналып келишсе, эми мынтип айылга бала бакчалар ачылып, айыл тургундарын кубанткан кези. Жылуу, жагымдуу маанай, ар түрдүү оюнчуктар, ар түрдүү сүрөткө эме кыла турган бүт окуучуну келечекте баланы келечекте мындай билимдүү бала болушка болуп кетишине болотушуна мындай шарттар бар да. Башка балдар бакчасы дагы бар. Ага алып барсак взнос төлөйбүз. Акча төлөйт элек. Кээде акча төлөгөнгө акчабыз жетпей калган учурлар, таппай калган учурларыбыз дагы болду. Азыр бул жерде акча бербейбиз эч кандай. Келечек муундарга өз учурунда талим-тарбия дал ушул бакчалардан берилет. Андыктан ар бир бала бакчага жогорку билимдүү адистер тартылып, алар жаш бөбөктөргө өздөрүнүн тарбиясын беришип, эртеңки мектеп босогосун жаркын маанайда атташына шарт түзүшүүдө. Ал эми айыл өкмөтү жана жергиликтүү депутаттар, ошондой эле элдер арасынан чыккан жеке ишкерлер өз жардамдарын аябай, айылдын ичинде бүгүнкү күндө жардамга муктаждык жаралган Жийде булак мектепке чейинки билим берүү мекемесине кол сунушкан. Мына экинчи корпусубуздун үстүнөн чатырынан жамгыр өтүп өтө кыйналган мезгилибизде мен ушул айыл өкмөткө биздин райондук администрацияга кат жолдогонмун ата энелер менен биргеликте. Андан кийин биздин ал катыбызды четке каккан жок. Бизге мына айыл өкмөт жакындан келип комиссия түзүп, мына жергиликтүү кеңештин депутаттары менен биргеликте кеңешип, бизге ушул 300 миң сомдук чатырыбызды жаап, азыркы күндө ушул бизде канча миллиондук нерсени сактап калдык деп ойлоймун. Андан кийин бизге мынеке балдар баруучу ажатканаларыбыз өтө көйгөй болуп турган мезгилде дагы биз ата энелер менен кеңешип, айылдык кеңештин депутаттарыны ушул жерге чакырып, аларда биз менен биргеликте чечип, айыл өкмөткө барганыбызда айыл өкмөт дагы бизди эч кандай сөзүбүздү жерге калтырган жок. 247 миң сомдук акча каражатын сарптап, бизге ушул балдарга 8 очколуу 4 эркек балдар үчүн, 4 кыз балдар үчүн бизге ажатканаларды куруп берди. Азыркы мезгилде биз ушул балдар бакчасында аны пайдаланып жатабыз. Айыл өкмөтүндөгү айылдардын өсүп өнүгүүсүнө айыл өкмөтү дайыма жан үрөп аракет жасап, ар тараптан байма-бай колдоолорун көргөзүп келет. Эртеңкиден көптү үмүттөндүргөн келечек ээлерине айыл өкмөт башчы кубануу менен өздөрүнүн жетишкендиктеринен алынып келинген баалуу белектери менен катар эле спорттун мыктысы медалдарын тапшырып, келечекте мекенге өз салымдарын кошо беришине тилектештигин билгизди. Перизада Ташиева, Дарбан Алайчиев, Ош шаары, Ноокат району.